Konstitusiyanın 88. berenesinin 5. bölümüne tayansak, hükümet finansı, bağ, tarif, investisiya jana salık sayasatın жүргүзүүнү камсыз кылат деп турат. Макулсуз да. Эми ушул мынау финансовый, тарифный, инвестиционный, налоговый политика боюнча мен мынандай карап көрсөм, бир менин жеке өзүм көз карашым боюнча эч кандай бир өкмөт тарабынан канааттандыра турган бир жумуш жок да. Мына ачык айтканда инвестицияны алып келгенге эң негизги жалгыз мамлекеттин президенти гана аракет кылып атат, менин оюмча. Башка мамлекеттер менен сүйлөшүп, жеңилдетилген кредит, грант, ошолорду алып келип атат. Өкмөт кандай жумуш жасап атат бул багытта? Мынау тарифный политиканы алсак, мына жакында тепловой и электроэнергияга тарифтер көтөрүлдү. Бул мамлекеттин, өкмөттүн бир саясатын, тарифтик саясатын сот бир кагаз менен жокко чыгарып коюп атат. Эми элестетиңиз, бул жерде өкмөттө юр отделдери бар, целый аппарат бар. Сот аны мыйзамсыз деп таап атат. Анда ошончо аппарат, ошончо юр отдел эмне кылып отурат? Эгерде элементардуу баягы сот негиздечи катары көрсөтүлгөн фактыларды өз мезгилинде алар жок кыла албаса, азыр эми элдин арасында кандай ой пайда болду? Дейт, өкмөт туура эмес иш жасаптыр, туура эмес тарифти көтөрүптүр. Мына сот аны чечимин жокко чыгарды деп атат. Азыркы күнгө чейин өкмөт тарабынан балким билбем, балким бир айтылгандыр, бирок мен укпадым. Кандай bundan нары кандай кыймыл аракет болот? Ошол соттун айтылган баягы доводдору менен өкмөт макулбу? Ошол жерде көрсөтүлгөн мыйзам бузуучулук моменттер барбы, жокпу? Ошон үчүн Ашырбек Мойдунович, ачык чыгып бир мондай бир маалымат берип койсоңуздар жакшы болот эле. Анан кийин сизден сураныч, өткөн бейшемби күнү мен баягы мыйзамсыз жоопко тартылган адамдар боюнча маселени көтөрдүм. Эгерде сизде жооп болсо, сураныч, бүгүн ар түрдүү маселе бүткөндөн кийин бир кыскача маалымат берип коем. Бирок негизинен баягы официалдуу маалыматты и жазага тартылган күнөөлүү адамдар боюнча жазуу түрүндө мага берип койсоңуздар.